Сары колду кыргыздардын жашоо тиричилигин, ой санаасын, тарыхый маданий өзгөчөлүктөрүн чагылдырган эсселер жана маектер камтылган Жаңыл Жусупжандын Топоз, Уаз жана Биз китебинин бет ачаарына катыштым. Баса Сары кол Мургаптын эзелик аталышы. Иш-чара Ололо Планет борборунда өттү. Келген коноктордун көптүгүнөн бут коерго жер жок. Улагадан утур баш багып көргөндөр дагы болду. Эптеп эшикке кыпчылып, тикемен тик туруп катыштым. Жаңы маалыматтарга ээ болдум. Анткени Мургап жана жерге тал темасы мага абдан кызык болчу. Тарыхка кызыкканым үчүнбү, бул тема студент кезимде көңүлүмдү бурду жана азыр дагы назарымды бурат. Сары кол кыргыздары жөнүндө даректүү тасма, атайын репортаж, илимий изилдөөлөр менен макала баяндарды жана китептерди окуп чыккам. Бул китеп мен үчүн жаңы табылга болду. Китептин бет ачаарында мургаптык кол өнөрчүлөрдүн эмгектери жана сүрөт көргөзмө уюштурулуптур. Ишенбесең көзүң менен көр дегендей 3600 метр бийиктикте жашаган элдин турмушу таамай тартылып турат. Катаал климатта жашаган кайраттуу эл бекеринен айтышпайт тура, жаныбардан топоз, техникадан уаз, адамдан кыргыз гана чыдайт деп. Кеп арасында сары кол өрөөнүнөн чыккан ак таңдай акындар алым сабак айтыш менен Мургап жөнүндө кенен төгүп беришти. Ал ортодо Акматбек Султан уулу биз чыгармасын аткарганда чек аралар бөлүп калган чет жакадагы кыргыздардын муң арманы айтылып жаткандай туюлду. Мекенди сүйүү мекендешти сүйүүдөн башталат демекчи, кыйырдагы кыргыздар жөнүндө ойлоно жүрүү ар бир ар намыстуу ата уулдун вазифасы. Китепти окуп чыктым. Элдин түйшүгү менен жыргалы, санаасы менен үмүтү тасмадай тартылды. Окурман журтуна тартуулаган авторго, бугу басмасына жана эсимде аянтчасына ыраазычылык билдирем. Китепти окусаңыз, Мургап каякта, эмне үчүн коңшу өлкөнүн аймагына кирип калган жана башка көптөгөн сурооңузга жооп табасыз.